Мына депутаттардын баары бири-бирибизден сурап атабыз. Кайсы мыйзамга добуш берип атабыз? Эмнеге добуш берип атабыз деп сурап атат. Молодецсиңер. Ушундай болуш керек. Башыңда кылыч турса да позициядан тайбаш керек. Ойнобош керек да тияка биякачы. Боякта позициялардын күрөшү болуп атат. Өкмөт мыйзамдарды алып келип атат. Бүтүн Кыргызстан каршы чыгып атат. Эмнеге? Өкмөттү сындырыш керек да өзлөрү бийликке келиш керек. Молодецсиңер. Бекем турбайсыңар бу кичинечи. Башыңда кылыч турса да, өлүп баратсаң да позицияңды айтып өл да бекер. Эмне Адахан Кимсанбаевич мунун баарын ооба шоу эмес бул. Саясий упай топтоо дейт муну. Бул эртеңки президенттик шайлоого даярдык дейт муну. Молодецсиңер. А биз отуруп бердик. Мыйзамдар жол бергенден кийин ошо менен кетиш керек да до конца. Баш мыйзамда турабы статьялар? Кетпейсиңерби? Казино мыйзамын ошондой эле кабыл албадыңарбы? Эмне артка кайтып атасыңар? Или күрөшкүлө, или чыккыла саясий аренадан. Экөөнүн бирөө да. Неге калган депутаттардын укугу тебелениш керек? Эки коллегабыз добуш бербей койсо, кайра сунушталган мыйзамды артка чакыртып алып, кайра сунуштап эмне деген бул? Ушуну эске алып койсоңуз. Добуш бербей атып атайлап, муну баарыбыз көрүп турабыз. Сиз да көрүп атасыз, биз да көрүп атабыз. Берген жокпу? Мыйзамды иштеттиктеринде. Түшүндүрүп берип коюңузчу. Адахан Кимсанбаевич. Эгер түшүнбөй турган болсо, түшүндүрүп берип коюңуз. Регламент боюнча кандай жолдору бар? Элементарный нерсени сиз түшүнүшүңүз керек, Адахан Кимсанбаевич. Токтотуңуз да мындай нерсени. 6-чы микрофон. Урматтуу төрага, тура эле алып баратасыз. Мен чындыгында өткөн жумада болгом отурумда бул редакциялык бүт баары мыйзам долбоорлор редакциялык негизинде мыйзамдар калганы. Эми давайте мындай кылайлычы, урматтуу төрага, окуган жокмун, билбейм деп ушундай болосун да, себеби анда штрафты салыш керекпиз. Ким жумушка келбесе штраф коюлчу ошону. Күн тартибине киргенден кийин муну эме кылбайлы. Добуш менен алалы, ала турган болсо кандай? Жакта эки депутат эмне добуш бербей койсо эле ошону алып кое беребизби биз?